Достор, ошентип 2023 жыл Норус майрамына карата Көкбөрү мелдешинин 1-лигасынын финалисттери четинди жана жаштык командалардын оюну жаңы эле соңуна чыкты. Биздин алдыбызда четинди командасынын капитаны Нургазы Борбиев. Нургазы, ассаламу алейкум. Кандайсыңар? Жакшы. Биринчи азыр бир оюндун аягында бир аз жаракат алып калдың. Өзүң кандай сезип атасың? Жакшы. Кечине уруп калдым. Нургазы, ушул финалдык беттеш жөнүндө оюн талаазы кандай болду? Оюн жакшы болду, ойлойм. Үчтүсү жеңди. Жаштык командасы үчтү экен, жеңди. Биз үчүн экинчи орун жакшы результат деп ойлойм. Оюн эми бардык биздин колдоп келген күйөрмандарга, ошондой эле жетекчиликке, тренерибизге, бардыгына, саяпкерибизге рахмат айтам. Жакшы оюндар болду. Кийинкисине дагы үчтөн чыгабыз деген ойдомун. Баракелде. Бир жыл мурун айткандай эле ийгилик биз жакка жылмайт десем болот. Баракелде. Нургазы, негизи эле силердин баягы тайпалык жүрүштөр, бир оор баскычтар менен келаттыңар, тең чыгып, бул кээ учурда булитке чейин барып, ушул негизи эле ушул турнирдеги жалпы команданын деңгээлине кандай баа бердиң? Командалардын бардыгы бирдей экен, чынын айтканда. Слабый команда жок экен биринчи лига. Биз үчүн чын эле оор болду. Группалык оюндардан чыгыштагы. Кечеги жарым финалдык беттеш жөнүндө кандай айтасың? Жарым финал ийгилик менен, ийгилик менен колубуз жакшы жүрдү чынында. Биз аттар дагы, балдар дагы жакшы тартышты. Себеби баягы күйөрмандардын дээрлик басымдуу бөлүгү ийгилик утат деп аткан да. Бизге да айтышкан аны. Шанс жок силерге деп айтышкан болчу. Бирок андай болгон жок. Оюн биз жакта болду. Баракелде. Нургазы, азыркы финалдык беттеште негедир жекеме-жекеңер такыр эле ылдый болуп калды го. Эмне болду анчалык? Жекеме-жекебиз биздики башынан эле жок болчу. Жекеме-жекеден 90-100% десем болот. Алдырып аттык, бардык. Ошол эле ийгиликке дагы, ошол эле Бакаята, булар командасынан алдырып атканбыз. Азыркы финалда деле ошондой эме менен чыкканбыз. Жекеме-жеке алдырабыз деп эле. Жекеме-жекебиз слабый биздики. Дагы ошо. Мен баягы көз карашым боюнча силердин баягы өзгөчөлүгүңөр ылдамдыкта, анан коргонуу деле болду да. Ошол болду. Эми азыр жекеме-жеке кошосуңар буюрса кийинкиде. Кудай буйрса, жекеме-жекени. Уша коргонуудагы ушаттар өзү жетиштүүбү же дагы? Балдарга сөз жок, чын айтканда. Сенч такташты. Ошол эле учурда биздин жетекчибиз Кушугул Самат акебизге терең ыраазычылык. Ушул команданы бир бүтүн кылып кармап келатат канча жылдан бери. Тутсак деле. Ошо жана ошондой эле биздин бардык күйөрмандарга, жердештерибизге колдоп келди ушуга чейин. Дагы чоң рахмат. Баракелде. Нургазы, былтыр кубокто интервью бергениңде да айтып өттүң эле, көп учурларда буга чейин баягы группалык баскычтардан чыкпай калып, бул жолу эми финалга чейин келдиңер. Ошол курам, ошо былтыркы да курамбы азыр ушул? Ошол эле курам, ошол эле аттар. Бир бала келген, казарманын оюнчусу. Калгандары ошол эле аттар, ошол эле балдар. Идалгодан кийин эмне, жекеме-жекеге башка ат табылбай атабы? Азыр жекеме-жекебиз чынында эле. Эми чүйдө мындайча айтканда жекеме-жеке жөнүндө маселе деле жок го дейм. Же ээлер бербей атабы? Ар кандай учур болуп калат, чын эле айтканда. Эми дагы кийинкиге дайындап ат издейбиз деген ойдомун. Өзүң мындай болжоп жүргөн аттар барбы? Эми буйрса кийинкиде ушул атты алып келебиз 9-майга деген жекеме-жекенин аттары. Болжоп жүргөн аттар бар, бар. Кийинкиге балким болуп калса алып келебиз. Нургазы, ушул көп командалардын арасында мен тартпа. Көп командалардын арасында ушул баягы ат маселеси өтө баягы оор боюнча келет да ушул күнгө чейинчи. Мисалы өзүнүн районунда болсо деле баягы биз сырттан күйөрмандар эмне үчүн бербей койду деп баягы ошол күйөрмандар көп айтышат да ушул маселеничи.
А бирок аттын ээлеринен сурасаң көп айтат. Ушундай бересиң, аттын аябай акмагын чыгарып, даже өзүм үйүнөн барып жүктөп келдим деген учурларды угуп калганбыз да. Андай учурлар болот. Биз аттарды ооба сураган күндөр болот. Бирок аттардын азыркы күндө улактын аттары баалары билесиздер. Аябай кымбат. Улак бул жакка келаткан киши улакта ар кандай болуп калат, травма болуп калат. Ошону алдын ала сурайбыз. Кандай болуп калат, оюнда жаракат алып калат, же бир кандай болуп калса деп. Ошондон да коркобуз бир четинен. Андан кийин аттарды сураганда кээ бир аттарды сурап эле алып атабыз. Берип атышат. Мингиле балдар деп эле. Бербегени бербейт, бергени берет. Мисалы, мындай угуп калам да, кээ бири шарт коюп берет экен, эгер ат жаракат алып же өлүп бирдеме болуп калса, кунун тургузасыңар депчи. Болот андай. Ошондой учурлар болот. Же дагы бир учурлар болот. Бул бала минсин. Шарт коюп. Шарт коет. Бул бала минсин, ошого берет элем депчи. Ошондой учурлар болот. Барекелде. Чында өтө оор маселе бирок, Оор маселе. Өзүңкү болгону эле жакшы да. Азыр бул жерде жүргөн команданын баягы балдардын өзүнүн аттары го дейм көп эле? Жок, команданын аты. Команданыкы? Команданыкы ошол жетекчибиздики. Могу Кантай минген карагер быйыл кошулду окшойт. Былтыр жок эле ала? Жок, бар болчу. Быйыл же табы башкача, катуу жүгүрүп атат го? Табы башкача, быйыл багыбыз да жакшы. Саяпкер Шекетов Эрмек байке. Ошо быйыл аттарды дайындаган. Аттардын быйыл ошо жүгүрүшү, табы ошол себеп болду. Баракелде. Нургазы, эми кандай болот эми? Бүгүн оюн бүттү, буйруса баары эле бир сарайга кетет аттар, Ооба, бир сарайга кетет. Кийинки оюндарга дайындыктар көрүп баштайбыз. Бир жумадан баштайсыңар? Бир аз эс алабыз, кайра эле баштайбыз. Эми буйруса могу 9 май турнири баягы аймакта жалаатта болуп калыш мүмкүн деген, ыктымал деген сөздөр чыгып атат. Кандай? Баткен, Нарын, Жалаат айырмасы жок, барасыңар? Бизге айырмасы жок, барып жүргөнбүз, бара беребиз да. Баракелде. Баракелде, Нургазы, анда эми бир жыйынтыктап көрөрмандарга кайрылуучу сөздөр болсо. Ошо көрөрмандарга эмне дейм, бизди колдогон, коштогон бардык көрөрмандарга финалдык оюнда ишеничтерин актай алган жокпуз. Бирок финал деле ойлойм, жаман эмес. Кийинки турнирлерде дагы жакшы ийгиликтерди багындырабыз деген ойдомун. Бардык көрөрмандарга терең ыраазычылык, колдогон, коштогон биздин кичи мекенибизге дагы. Баракелде. Баракелде. Ооба, эми бул билебиз. Мындайча айтканда, өзүңөр сырттан алыс эмес, барыңар бир жерден болуп. Ооба. Бардык. Менден кийинки бир тууганым. Бул үчү. Баракелде, бир туугандары да колдоп келген экен. Жигиттер, Нургазы, Кудай буйруса ийгилик. Кийинки баскычта да бир жакшы жаңы дем менен күтүп калабыз. Баракелде. Мына достор, Четинди командасынын жигиттери экинчи орунга ээ болушту. Куттуктайбыз.